Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Жаратқан Аллах субханаху ва тағалаға чексіз мақтаулар болсын. Сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Алла Тағаланың үзгілтіксіз салават саламдары болсын. Урматтуу мусулман бир туғандар, жаратқан Аллах субханаху ва тағала Құран Кәрімде айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ва ма халақтул джинна вал инса илля лиябудун. Мен адамдар менен жиндерди ибадат кылуу үчүн жараттым дейт Аллах субханаху ва тағала. Демек, адам баласынын бул дүйнөдөгү жаралуусунун себептеринин бири дагы өзүнүн жаратуучусун таанып, жана бул жер бетинде Худ сүрөсүндө айтылгандай: "Хуа аншаакум минал арди вастамаракум фиха". Аллах субханаху ва тағала силерди жаратып, жаратуучуңарды тааныгандан кийин жер бетинде ынтымакта, биримдикте, достукта жакшы бир өнүктүрүп, өстүрүп жашагыла деген бул аяттын маанисинде айтылып атат. Ошондон ар бир мусулман адам колдон келишинче өзүнүн мусулман экендигин билип, мусулман дегенде чыныгы мусулман болуп, пайгамбарыбыздан сурашкан экен: чыныгы мусулман, эң абзел мусулман ким дегенде, чыныгы мусулман ал-муслиму ман салимал муслимуна мин лисанихи ва ядих. Чыныгы мусулман деп, ал өзүнүн тили менен, өзүнүн колу менен башка бирөөгө зыян бербеген мусулман чыныгы мусулман. Башкача айтканда, башка мусулмандар бул адамдан эч бир коркунучтуу зыянды көрбөйт деген сөз. Мына ошондон биз бул сабагыбызда колдон келишинче имам Захабинин Аль-Кабаир деген китебинен айтмакчыбыз. Бул болсо дагы бул китепте бир топ шариатта тыюу салынган маселелерди айтат. Мусулман болгондон кийин Алла Таала Куранда айткандай: "Фазаккир фа инна зикра танфаул муъминин". Сен эстеткин, чындыгында эстетүү момун мусулмандарга пайда дейт Алла Таала. Демек, биз мына ушундай чоң күнөө иштерди кылгандардан, деги эле шариатта тыйылган нерселерди аткаргандан сактанганга аракет кылалы. Мына ушул имам Захабинин ушул Кабаир, чоң күнөөлөр деген китебиден сабакты баштап атып, биз айтабыз, бул жерде Кабаир деп келет да. Кабира, Кабаир бул чоң деген сөз. А бул жердеги мааниси ма ваадахуллаху алейхи нар. Мындайча айтканда, Аллаху субханаху ва тааланын бир тыйган нерсеси бар. Ким ошо нерсени аткарса, ал жаман иш адамды тозокко киргизет дейт. Демек, ошол жаман ишти аткарган болсо, ал күнөө иш кылган болот. Ал эми күнөө иштин жазасы бул тозок болуп эсептелинет экен. Алла Таала Куранда айтат: "Аллазина яжтанибуна кабаирал исми вал фавахиша". Чындыгында баягы чыныгы таза момун мусулмандарды баягы сүрөттөп, ушундай адамдар яжтанибуна кабаирал исм. Алар чоң күнөөлөрдөн сактанышат. Бардык жаман, бузуку, ыплас иштерден сактанышат деген дагы аят бар экен. Демек, баягы шариятыбызда тыюу салынган күнөө иштерди аткаруу бул күнөө деп эсептелип, алардын ичинен чоң күнөөлөрү, андан кийинки кичинекей күнөөлөрү болуп дагы бөлүнөт экен. Демек, бул жерде алымдардын мына ушул чоң күнөөгө берген өзүнүн бир топ түшүндүрмөлөрү бар. Мисалы, бул жерде айтылат: "Аль-кабаиру куллу замбин адхала сахибаху ан-нар" дейт. Эми чоң күнөө деп кайсы күнөөлөрдү айтабыз десе, жана биз айткандай, Аллах субханаху ва таала Куранда, пайгамбарыбыз сүннөттө могу иш тыюу салынган бул арам болот, аткарбагыла дегенди аткарса, ошол күнөө иш адамды ким аткарган болсо, ошону тозокко киргизген болсо, же киргизүүгө себеп же түрткү болсо, мына ошол чоң күнөө деп эсептелинет экен. Ал эми Хасан ал-Басри өз сөзүндө айтат: "Куллу замбин насабахуллаху таала илан нар фахия кабира" дейт. Ар бир күнөө, ошол күнөөнү аткарсаң тозокко киресиң деп, тозокко байланыштуу кылып айткан нерселердин баары булар чоң күнөөлөр деп айткан экен.
Ал эми Имамул Куртуби өзүнүн сөзүндө мындай деп айтат: ар бир күнөө ошол ишти Аллахнын китеби Куран, пайгамбарыбыздын сүннөтүндө жана жалпы алымдар муну аткарбагын, бул чоң күнөө деп эсептеген болсо, мына ошолордун баары чоң күнөөлөрдүн катарына кирет деп айтылат экен. Мына ошондуктан баягы Имамул Куртуби ин тажитанибуна, баягы өзүнүн сөзүндө Имамул Куртуби өзүнүн тафсиринде төмөнкү аятта мындай деп айтат: ин тажитанибу кабаира ма тунхауна анху нукаффиру анкум сайyiатикум ва нудхилукум мудхалан карима дейт. Бул жерде бардык чоң күнөөлөрдөн, баягы ашаратта айтылган, тыйылган чоң күнөөлөрдөн сактансаңар, нукаффир анкум сайyiатикум, силердин катаңарды кечиребиз жана силерди бейишке киргизебиз деген аят бар. Демек бул жерде дагы Аллаху субханаху ва таала бул аятта бардык адамдарды ушу күнөө иш кылгандан, анын ичинде чоң күнөөлөрдү аткаргандан бул жерде тыйып атат. Мына ошондон бул жерде дагы биздин алымдарыбыз мына ушул аяттардын негизинде эмнени айтып атат? Колдон келишинче мына ушул күнөө иштерден сактангыла деп. Ошол эле учурда биз парз амалдарды аткарган болсок деле, ошол парз амалдар дагы биздин күнөөлөрүбүздү тазалап турат экен, эгер биз чоң күнөөлөрдөн сактанган болсок. Мына бул жерде пайгамбардын хадисинде келет, Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылат. Пайгамбар айтат: "Ас-салаватул хамс вал жума илал жума ва рамадан ила рамадан мукаффиратун байнахунна иза уҗтиниба ал-кабаир." Же иза иҗтанаба ал-кабаир. Бул жерде айтып атат: 5 вакыт намаз, бир намаз экинчи намаздын ортосунда, жумага чейин, орозого чейин ортосундагы бардык адамдын кылган катачылыктарын, кемчиликтерин кечирет, эгер алар чоң күнөөлөрдөн сактанышкан болсо деп айтат. Демек бул жерде дагы чоң күнөөлөрдүн кечирилүүсү дагы бул чыныгы ихлас менен, чыныгы тоба менен, истигфар менен, Аллага кайтуу менен, тобанын бардык шарттарын аткаруу менен гана боло турганы бизге эскерилип атат. Дагы башка бир хадисте Абу Саид аль-Худри мындай деп айтат: күндөрдүн бир күнүндө пайгамбарыбыз минбарга чыгып отурду дейт. Андан кийин пайгамбарыбыз Алланын аты менен касам ичип айтты дейт: "Валлази нафси бияди", менин жаным улуу зат Алланын колунда деп 3 жолу кайталады дейт. 3 жолу кайталап бир аз унчукпай калганда, бир киши аябай пайгамбарыбыздын касам ичкенине бир маанилүү нерсени айтат го деп пайгамбарыбыз унчукпай калганда, аябай капаланып кетет. Капаланып ыйлап ийгенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошондо мындай деп айтат: "Ма мин абдин", кайсы бир мусулман адам юадди салаватул хамс, 5 вакыт намазын аткарса, орозосун кармаса, ваяштанибуна кабаир саб, чоң 7 күнөөдөн сактанса, Алла Таала ал адамга бейиштин 8 эшигин ачат деген пайгамбарыбыз ушундай өзүнүн сөзүн айтат дагы, артынан могул аятты окуйт: "Ин тажитанибу кабаира ма тунхауна анху нукаффиранкум сайyiатикум". Пайгамбарыбыз ушундай: ким Алла Таала тыйган бардык чоң күнөөлөрдөн өзүн сактаган болсо, демек анын биз күнөөлөрүн кечиребиз, аны биз бейишке киргизебиз деген Аллаху субханаху ва тааланын мына ушул аяты. Демек бир данышман алым айткандай: "Ла танзур иля сигар занби, валакин унзур ман асайта" дейт. Караңыз, бул айтып атат: сен күнөөнүн анын кичинекейлигине, чоңдугуна же кымында экендигине карабагын. Бирок сен кимге күнөө иш кылып атасың, ошого көңүл бургун дейт. Демек күнөө чоңбу, кичинеби, баары бир күнөө болуп эсептелет. Бирок ошол күнөөнү тыйган, бизди жаратуучусу болгон Аллаху субханаху ва таала тыйып аткандан кийин сен кимге күнөө кылып атканыңды билесиңби? Мына ошого маани бергин деген өзүнүн жакшы бир данышман сөзүн айтат. Имам Муслим риваят кылган хадисте Аби Умама мындай деп айтат: пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өз сөзүндө мындай деп айтты дейт: "Ман иқтатага хакка имрин муслимин бияминихи", кайсы бир мусулман адам башка бир мусулмандын акысына кирсе, мындайча айтканда алдаган болсо, кыянаттык кылган болсо, тартып алган болсо, жетимдин акысын жесе, мисалы, ошентип башка бир мусулмандын акысына кирген болсо, факат аужабахуллаху лаху ан-нар
ва харрама алейхил жанна. Аллаху субханала таала ага бейишти арам кылып, тозокко киргизүүнү милдеттеп алды дейт. Мисалы, Алла тааланы тозокко киргизип коет деген сөз. Ошондо жанакы киши сурайт: "Я Расулалла" дейт, "О Алланын элчиси, ошол нерсе бирөөдүн акысына кирген нерсе кичинекей эле нерсе болсо дагыбы?" Дегенде пайгамбарыбыз "Ваин кана кадибан мин арак" дейт. Мындайча айтканда, бул хадистин мааниси бир жанагы бир кичинекей чырпык сыяктуу болсо дагы, биз мына мисвак колдонуп атабыз, мына ошого окшогон кичинекей бир чырпык болсо дагы деп пайгамбарыбыз ошондой жооп берди. Демек биз бирөөдүн акысына кандай болбосун такыр кирбегенге аракет кылалы. Бирөөдүн акысына кирүү менен биз күнөө иш аткарган болуп калабыз. Аны төлөшүбүз керек болот, андан кечирим сурашыбыз керек болот. Ага канча зыян берген болсок, ал мазлум болуп калат дагы, бата дуа кылган болсо анын дуасы кабыл болуп кетет. Мына ошондон мына ушундай өтө жаман кесепеттеринен сактануу үчүн биз башка бирөөдүн акысына кирбегенге аракет кылышыбыз керек. Бул жерде Ибн Аббас айтат: "Аль-кабироту чоң күнөө деген күллү замбин хатамахуллаху бинарин ау гадабин ау ланатин ау азабин" дейт. Караңыз, бул жерде Ибн Аббас айтып атат, чоң күнөө деп эмнелерди айтабыз десе, Аллаху субханала тааланын ачуусу келген, тозок менен коркуткан, наалат боло турган нерселердин баары бул чоң күнөөлөрдүн катарына кирет деп айткан. Ал эми Ибн Масуд болсо: "Аль-кабаиру ма нахаллаху анху фи хази сура иля саласа ва саласина ая." Бул жерде Ибн Масуд айтып атат, мен төмөнкү сүрөнү окуйм. Ким мына ушул сүрөдө Аллаху субханала таала 33-чү аятка чейин тыйган бардык нерселер, ошол Куранда саналган нерселердин баары бул чоң күнөөлөр деп эсептелинет деп айткан. Анан күндөрдүн бир күнүндө бул аят ин тажтанибу кабайра ма тунхану анху, биз жана окулган аят, эгер силер чоң күнөөлөрдөн, шариатта тыйылган күнөөлөрдөн сактанган болсоңор деген аяттын ошо уламдысын айтып атат. Имам Тоғус күндөрдүн бир күндө Ибн Аббаска айтылды дейт, суралды дейт: "Эмне чоң күнөөлөр жете белеби?" деп сураганда Ибн Аббас ал 70-ке жакын деп жооп берди дейт да. Жете эмес, ал 70-ке жакын, балки андан да көп деп. Башка бир риваятта бир киши келип Ибн Аббаска сураптыр: "Эмне чоң күнөөлөр жете белеби?" дегенде Ибн Аббас: "Жок, жете эмес, ал 700-ге жакын" деп айткан дейт. Мына ошондуктан бул бардыгы биздин өткөн сахабаларыбыздын, алымдарыбыздын сөздөрүнөн болду. Биз колдон келишинче мына ошол чоң күнөөлөрдөн сактанганга аракет кылалы. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын эң жакын сахабасы, илимдүү сахаба Ибн Масуд мындай деп айтат өзүнүн сөзүндө. Баягы бардык жыйнап алып айтып атат да, чоң күнөөлөрдүн бардыгын мындай деп айтат: "Аль-яусу мин рахилла", Алла тааланын үмүт райымынан үмүтсүз болуу дагы чоң күнөөнүн катарына кирип кетет. "Вал кунуту мин рахатилла", баягы үмүтсүздүк кеде болбойт экен, дебеш керек экен да. Жок, колдон келишинче аракет кылып биз Алладан сурап тооба кыла берсек болот, Алла таала кечирет экен. Мына ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, Аллаху субханала таала Кур'ан Каримде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадистеринде бизге мына ошол жакшы багыттарды берип, бейиш менен сүйүнчүлөп, кээде тозокту эскертүү кылып, мына ошол эскертүүлөрдүн ичинде бизге чоң күнөөлөрдөн сактангыла деген жакшы бир багытын, осуятын, насаатын берип атат. Биз дагы колдон келишинче мына ошол чоң күнөөлөрдөн, мисалы мына адам өлтүрүү деген бар, зына кылуу, арак ичүү, бирөөдүн акысына кирүү, уурдоо дегендер бар. Мына ошолордун бардыгынан биз сактанганга аракет кылалы. Биздин алымдарыбыз айтат, мисалы эгер сен бирөөдү жанын кыйган болсоң, шариатта бул чоң күнөө деп эсептелинет дагы. Бир адамдын Алла берген жанын сен кыйып салдың. Демек аманатка кыянат кылдың, башка бирөөдүн жанын сен кыйып салдың. Мына ошондуктан бул чоң күнөө, анын эч бир себепсиз канын төктүң деп эсептелинет экен. Кеде баягы биз айтабыз,
эркек менен эркек бири-бирине жакындык кылган, гейлер дейбиз. Булар эмне үчүн бул арам дегенде, бул баягы айбан кылбаган иш дагы болот. Экинчи, бул жерде эч бир максат жок. Мисалы үйлөнгөндө адам балалуу болгусу келет, тукум улагысы келет, а бул жерде таптакыр андай нерсе жок. Мына ошондуктан бул айбан кылбаганда иш болгондуктан шариатта арам деп эсептелинет. Ал эми зына кылган болсо, аял менен эркектин ортосунда эч бир никесиз баягы мамилеге баруу, бул дагы чоң күнөө деп эсептелет. Анткени бул жерде ихтилатыл ансап деп коет. Бул тектин бузулуусуна, тектин аралашып кетүүсүнө барат деп айтылат. Себеби ар кимге жакындык кыла бергенде ошол аялда ошол эркектердин баардыгынын маалыматы ошонун ДНКсында кала берет экен. Ал ошол баягы биз идда деп коебуз, 3 ай өткөндөн кийин гана анан тазаланат экен. Ошого чейин бул аралашып, теги ким болот, бул нерседе дагы маселе жаралып калгандыктан бул таптакыр арам деп эсептелинет экен. Ал эми арактын деле баягы арам болуусу, баягы хамыр деген сөз, бул араб тилинде баягы арак деген сөз адамдын акылы жабылып калат экен да. Акылы жабылгандан кийин ал өзүнүн кылган ишине, аракетине, сөзүнө жооп бербей калат. Балки уят болот, башка болот. Мына ошондон баягы шариатта бул нерсе дагы арам деп эсептелинет экен. Мисалы кээде намаз окубай койгондор бар, же болбосо азан айтпай койгондор бар, же шариаттык буйруктарды аткарбагандар бар. Эгер намаз окубай койсо, демек бул шариаттагы бир эң бир жакшы белгини жокко чыгаргандай болуп калат экен да. Азан айтылбаса, ой азанга намазга келгиле деген сөздү айта албаса, намаз окубаса дегендей. Мына ошондуктан кээде баягы бирөөгө жалгандан күбөлүккө өткөндөр бар. Жалгандан күбөлүккө өтүп, анын жанын кыйлуусуна же ага катуу зыян бергенге себепчи болсок, бул дагы эмне болуп калат? Башка бирөөнүн акысына кирген болот, дагы чоң күнөөлөрдүн катарына кирип калат экен. Мына ошондуктан биздин динибиз баягы ислам дини болгондуктан кийин, ислам дини бул тынчтыктын дини болгондуктан, башка бирөөгө тынчтык каалоо, башка бирөөгө жакшылыкты каалоо дин болгондуктан, колдон келишинче өзүбүздүн жашообузда мына ушундай жаман нерселерден, чоң күнөөлөрдүн баарынан сактанганга аракет кылган болсок, бул болсо дагы ар бир мусулман үчүн өзүнүн бул дүйнөсүнө пайдалуу болот. Эң негизгиси акыретте Алланын алдына барганда эсеп китеп кылган учурда жүзү жарык болуп, балки бул дүйнөдө кылган баардык жакшылык иштеринин баягы сообун, жакшылыгын көрүп, түбөлүктүү Аллах субхана ва тааланын бейишине кирип кетүү, мына ушул бул дүйнөдө кылган баардык жакшылык иштеринин негизинен болот деп айтсак болот. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, Кудай буйрса, биз башында айтып өткөндөй, имам Захабинин мына ушундай чоң күнөөлөр деген китебинен биз сабагыбызды баштадык, Кудай буйрса. Мына ушул чоң күнөөлөрдүн эң алгачкысы бул жерде ашширку биллахи таала деп айтылып атат. Мындайча айтканда, Аллах субхана ва таалага ширк кылуу. Ширк кылуу дегендин мааниси Алла таалага шерик кошуу деген сөз. Мисалы, Аллах субхана ва таала бизди жараткан болсо, жоктон бар кылып, демек андан башка да Кудай бар деп билүү. Же болбосо ошол Кудайдын жанында дагы бир башка кудайлар бар деп, мисалы тоону, ташты, сууду, айды, күндү же бир адамды Кудай деп билип алып, мына ошого Кудайдын жанында кошо сыйынуу деген сөз экен. Демек, бул биздин шариятыбызда Алла таалага ширк кылуу деп эсептелинет экен. Же болбосо шерик кошуу деген сөз экен. Бул аламдын жаратуучусу жалгыз гана Алла деп билебиз. Мусулман болгондон кийин дайыма биз Куранда окуйбуз, Ихлас сүрөсүндө кул хуаллаху ахад, айткын сенин жаратуучуң улуу Алла таала, ал жалгыз. Ас-самат, ал эч нерсеге муктаж эмес. Демек, башка Кудай жок. Башка жаратуучу жок. Бир гана жаратуучу, ал бул аламды да, бизди да, 18 000 аламды да жараткан бул Алла таала деп билишибиз керек. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз мына кыскача ошол чоң күнөөлөр жөнүндө, мына ошол чоң күнөөлөрдүн алгачкысы бул ширк жөнүндө, Аллага шерик кошуу жөнүндө аяттардан, хадистерден сөз кылдык. Жараткан Аллах субхана ва таала баарыбызды мына ушундай жаман иштерден, жаман сөздөрдөн, жаман кыймыл аракеттен, бирөөнүн акысына кирүүдөн өзү сактаган болсун. Эң негизгиси ширк кылуудан Алла таала өзү сактасын. Кылган бардык амалдарыбызды Алла таала кабыл кылсын. Мына ошол жакшы амалдарыбыздын артынан окуган намазыбыздын, туткан орозобуздун,
берген зекетибиздин, аткарган ажылык сапарларыбыздын, андан башка жакшы парз амалдарды аткаргандыгыбыз себептен Аллаху субханаху ва таала баарыбызды бейишине киргизген болсун. Кийинки көрсөтүүлөргө чейин сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.